Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта білім беру тармағында көп жыл иштеген Улуттук университеттин география факультетинин доценти Темир Кулматов. Саламатсызбы? Рахмат. Саламатсыз. Студияга келгениңизге. Көп жыл мугалим болуп иштедиңиз, университетте сабак берип, канча жаңы мугалимдерди даярдап, азыркы абал кандай деп ойлойсуз билим берүү тармагында? Өткөн жумада премьер-министрибиз Абылгазиев бир жыйында бир сөз айтты. Бул мектептерде билим берүүнүн деңгээли, сапаты мугалимдердин деңгээлине жараша болот деп. Бул эми туура, талашсыз факт го. Бирок бир эң маанилүү бир маселени айтпай атат, камтыбай атат. Биздеги билим берүү системасы өткөн кылымда бир 30-жылдарында советтик билим берүү системасы деп койсок ошондо калыптанды эле. Атактуу кишилер Луначарский, Макаренко, Крупская деген айтпай коеюн. Ошол мектепти бүтүргөн адамдардан кандай сонун адистер, окумуштуулар, инженерлер чыкты. Көп нерсе боюнча ысыр дүйнөдө биринчи болду. Спутниктик учурду биринчи болуп, космоско адамды чыгарды. Ушундай көп окумуш жетишкендиктер болбоду, санап отурбай эме келтирип. Эми ушул система кичине биртке жаракка кете башташы 60-жылдар эле. Никита Сергеевич Хрущев деген 80-жылга карата бардык совет эли жок дегенде орто билимдүү болуш керек деген талап коюп, закон кабыл алып, анан ошол закон боюнча эми окуган болот, окубаган болот. Жөндөмдүү жок болот. 5 банча деле тең эмес да. Бирөө билимге жөндөмдүү болот, бирөө кол өнөрчүгө, бирөө мүмкүн музыкага дейт. Ушундай чарбага жөндөмдүү болот. Ар кандай. Ага карабай эле кокус балдарды эки коюп, өзү сен окута албай атасың. Сен жаман окутуп атасың деп келип эле балдарды эмес, мугалимдерди күнөөлөп кирди. Анан мугалимдер андан кутулуш үчүн келип турду. Деп Коюп берейинчи ушуга деп. 3 коюп берип кутулайын деп ушундай болду. Мен өзүм 4-класстан баштап 57-жыл бүттүм мектепте. 4-класстан баштап жыл сайын экзамен берчүбүз. Ошол кезде ошондой болчу. Ошол болду. Жыл сайын экзамен 4-класстан баштап экзамен бердик. Өлгөн жокпуз бирок. Андан бирок тез жыл башында окуган темаларыңды жылдын аягында бир кайталап утуп койсоң, ошол баягы билимдин көрөңгөсү болот. Эң бекем болот. Мен дана ошо деп атам. Анан ал экзамен өтпөй калгандар күзгү сыноого калчу. Күзгү сыноонун өтпөй калгандар ордунда калчу. Бир класста 3 жыл, 4 жыл окугандар да болгон. Анан кой мен буга жөндөм жок деп таштап кетчү. Бул фильтр сыяктуу болчу. Орто билимде аттестат алган ошол билимдүү гана балдар жетишчү. Анан экеле экзамен кылып калды. Кийин 7-класста бүткөндө, анан мектепти бүтүп атканда. Баягы ордунда калат баганда таптакыр эле жоголду. Аттестат албай бүтпөй калат деген балдар да абдан сейрек боло баштады. Эми ал кезде баягы мамлекеттик контроль аздыр көптүр күчтүү болчу дагы көп балдарды келтирип сен жана профтех училищега бар, жана кесиптик немелерге бар деп ошентип келип ошондой дагы жолун таап аздыр көптүр бир аз элек бар болчу. Анан эми азыркы кезде баягы жыл сайын экзаменди койдум. Баягы аттестат алып аткан балдар баягы азыр тест жиберип эле берип атпайбы кетирип. Ой бу 2 деген деңгээлдеги баа алган балдарга аттестат берилип атпайбы? Мына 240 балдан 100 бал алды деген ал деген 2 деген эле нерсе. Я 90 бал алгандар бар, 80 бал алган. Аттестат алып келип окууга кирем деп жүрүшөт. Бул туура эмес нерсе. Бул эми ошол биздин мектепте билим берүү фундаментибизге кырышып атканда
олуттуу эмне деп койду, сок болуп атпайбы? Олуттуу сок болуп атпайбы? Билим берүү мектептен башталат да. Ошол Эмне кылыш керек азыр оңдош үчүн? аны ошол баягы мурдагы системаны азыркы замандын талабына ылайыктап, мен таптакырла ошол мурдагы боюнча кайра калыбына келти деп аткан жокмун. Азыркы замандын талабына ылайыктап кийиш керек. Мүмкүн жыл сайын эмес, 2 жылда бир экзамен кылып, бардыгы сабактар эмес, андан тандалып дегендей, ушундай бир анан балдардын жөндөмдүүлүгү аныктала баштайт. Бирөө математика жагына жакшы болот, бирөө башка мындай өнөрчүлүк, художественный, сүрөтчүлүк, музыка деген адабиятка шыктуулар болот. Же болбосо чарбага шыктуу балдар болуп кетет жөндөмдүү. Ошол кичине иргелип тандалып алса болот эле. Анан эң негизгиси ошол баягы тийиштүү материалды өздөштүрбөгөн балага ал документ берген өзү коомдун астында калып чоң күнөө да. Мына ошону токтотуш керек. Эчтеке болбойт. Кийинки жыл кайра тапшырсын. Ошондо тийиштүү балга алганга чейин жалаң эле тестилөө менен эле неметип койбой, куду баягы мурдагыдай экзаменин айкаштырып да көрсө болот эле. Мугалим ишенбесе письменный жазуу түрүндө кылып Комиссиялар болуп эле. Комбинировать этиш керек. Тестилөөнү, жазуу түрүндө, ооз экеде ушунун баарын айкаштырып, кыргызча айтканда мамлекеттик сынак дегенди тийиштүү деңгээлге коюш керек эле. Андан кийин дагы бир маселе, бир кезде 10 вуз бар болчу. 10 жогорку окуу жайы, ЖОЖ деп атабыз го, кыскартып. Ошол жетиштүү эле биздин республикада. Азыр келип 70ке жетип калыптыр. 70 бе? 70ке жакындап калыптыр. Мен бая эле күнү ачыктап 66 болуптур, дагы бир экөөсү ачылып атат. Мамлекеттиктердин эле саны 35. Мамлекеттиктердин эле. Эми ореки кечирип койсун, эдер мени туура кабыл алсын. Таласка, Баткенге, Нарынга дегендей ушундай эле бир ар бир облустка бирден университет ачып берип койгон эмне зарылчылыгы бар эле. Ал жерде болуп аткан экономикалык, социалдык аркы берки өнүгүүлөрдө жетишкендиктер болуп атат дечи. Эми ага эч кандай ошол университет тиешесиндер көрө алган жокмун. Анын үстүнө мамлекеттик болуп атпайбы? Эми ар түрдүү адистеги колледждерди кылып, эң эле такылы болуп берсе, институттун статусун берсе эле болбойбу? Обязательно университет деп. Эми университет болушун жок дегенде ал жерде бир 50-ден кем эмес. Желательно теги 100ге жакын. Жана доцент, профессор деп коебуз. Ошондой адистер болуш керек да. Андай жок. Бир аз эле санда бар. Анан башка жердеги, мисалы, Баткенде болсо, Оштогу иштеп жүргөндөрдү келип тизбелеп коет. Таластагылар болсо, Бишкектегилерди каттап коет. Мына келип кетип иштеп атат деп келип туруп. Ошентип мен өзүм эле көрүп калдым бир 4-5 жерде иштеген. Эми кечирип кой, раматылык Исмаил Васейин деген философ боюнча Москвадан докторду бүткөн, таланттуу деп эткен. Эми көп жерде иштеп атат да, көп жерде сапаттуу билим береби. Имараттары дагы ошондой болот атпайбы? Ар кай жерде. Мурдагы техникумдар, Бишкектеги мына, азыр университет. Училищелер даже керек болсо. Имараттары. Ооба. Анан ошондой болуп атат. Экинчиден жанагы баллонский система дегенге кирдик. Баллонский система өнүккөн мына европалык өкүлдөр үчүн мүмкүн абдан туурадыр. Мен ал жөнүндө айтпайм. Анткени аяктын менталитети бөлөк да. Балдары келип өздөрү акча таап, керек болсо кредит алып туруп, анан ошону төлөп окуйт экен дагы. Ошол билимге өздөрү умтулат экен, талап коет экен, мага ошол керек деп. Анан биздин азыркы окутуп аткан студенттерибиздин көбүнүн эле энетасы төлөп берип атпайбы? Өздөрү кыйналып таап, окут кылып акчасын төлөп аткан жок. Анан ошого жараша Ал жакта эркин. Кайсыны тандасаң, кайсы анын үстүнө аякта административдик жанагы чектөөлөр жок.
Мисалы, кандайдыр бир сабактан өтпөй калса, ал келип кийин анда өздөштүрүп келгенден кийин деле келип бере берет. А бизде болсо, сен аны бербейсиң деп сразу окуудан чыгарып таштайт. Анан кийин аны убара кылып кайра ордуна калыбына келгенге убара болот, азабын тартып. Мына административдик бизде келип мындай ресурс деген балекет бизде болуп атат. Туура эмес. Анан ошол баланский системанын бир немеси абдан кыскартылып окутат экен. Мына бир 100 семестр окула турган сабакты келип эле 1 семестр окутуп коебуз. Мисалы, топография основы, картография деп, же болсо багы геоморфология основы, геология деп 100 семестр өтүлчү. Ошо 1 семестр. Анан калган кандай өтүлбөй калган көп темалар болот да. Аны багы өз алдынча окусын деп коет экен. Өз алдынча окубай атат балдар. Текшерүү системасы эле багы же жазуу, же тест болуп атат. Ага келип балдар өздөрүнүн билимине ишенбей эле жана смартфон деген балекетине ишенип атышат. Конспектлебейт, бирөө конспект ошонун смартфонун тарттырып алат. Сатат эмеспи интернеттен курсовая работа деп? Жанагы китептен келип, китепти окуп отурбай смартфонго көчүрүп ала коюп атышат. Анан эле жанагы письменный жумушун текшере келсек эле кайсы жерден көчүрүп алганын көрүнүп турат. Бизге келип, мугалимге көрөбүз да келип. Мына ошого катуу ишенип алып, ушундай болуп атат келтирип. Сиз география боюнчасыз, э? Анан дагы бир жыйынтыктуу экзамен болот да, гос экзамен дегенге. Буга баягы андан кокус кулап калгандар көп болсо, ошо кафедралар башчыларына, декандарга аябай сөз тийип чара көрүлөт. Анан алар келип кулабасын кызыктырып атат. Жанагы төрагасын өздөрү сураштайт. Моореке кишини төрага кылган гос экзаменге дешип. Анан мынау кептеп багы аздыр көптүр багы көрсөткүчтөрү нормада болсун, туура болсун деп келип атат. Мына ушул келип кыргыз айтканда билим берүүсүнүн системасы ушундай чоң, ушундай соккулуп атат. Муну реформаласак, биздин республикада кыргызча айтканда тегиз бардыгыбыз аттестаты жок, келечекте бардыгыбыз дипломдуу адамдар болуп калабыз. Бирок жараң билимсиздердин республикасы болобуз. Мен ушундай коркунам. Мына география боюнча эметсек, 6 класстынбы, мындан 2 жыл мурда чуулгандуу китеп чыкты. Аябай бир тим эле каталары көп дегиле. Кандай болуп кетти? Эмне үчүн ошол китеп жарык көрдү? Имал деген бул министрлик конкурстук деп бир нерсени ойлоп алышыптыр дагы. Өздөрү баягы кандай негизде конкурс уюштурганын билбеймин. Ошол баягы өздөрүнчө тандалып алат экен. Министрлик тандап. Илгери бул даже 2005-жылдарга чейин иштеп келди. Мен билем. Ар бир сабак боюнча ошо билим берүү академиясынын алдында секция деген бар болчу. География боюнча, математика боюнча, физика боюнча дегендей келтирип, ошол баягы коомдук негизде иштечү, билим айлык албай. Бирок ошол китептин сапатына, мектепке даярдап аткан окуу китептердин сапатына ошолор жооп берчү, ошо секция. Ошолордун секциянын чечими менен гана чыкчу. Аны такыр жооп койчу дагы. Кимдин чечими менен чыгат азыр? Нема министрликтер бир конкурстун негизинде деп коюп эле ошо какой-то бир шылтоо кылып конкурска келип талдап алып атышат. Мен жакында бир географиянын 8-класстын физикалык географиясы деген китепти редакциялап калдым. Сурашкандан. Анан 5 автор экен. Бир арасында доктор наука бар, кандидат наука бар, мектепте бир 3 мугалими бар экен. Эми текстин окуп отурганда ошол ар түрдүү деңгээлде жазылганы көрүнүп турат. Бөлүп алышты. Жакшы жазган, бөлүп алышыптыр да. Жакшы жазган жери бар экен. Өтө катуураак, күчтүүрөөк жазып чыккан жери бар экен. Студенттерге тийиштүү окуатты, балдарга таңуулап дегендей. Андай да бар экен. Анан таптакыр эле абдан начар энциклопедияны көчүрүп коюптур көп нерсесин. Окуганда эле байкадым келди. Энциклопедияны көчүрүп. Кыргызча айтканда билим деңгээлдери ар түрдүү. Тажрыйбалары барбы жокпу? Ага карабай келип жана какой конкурстар өтүп. А дегенде жаздырып көрүп, ошо китепти жазганга жарайт бекен ошол киши.
Жоқ bu. Жоқ ben kaçacağım size geldi жаздырып koydu эле. Министрлик ошентип атабы? Ошентип атат. Какой-то bir Эмне үчүн? лотерея сыяктуу болуп билбейм. Менде bir күдүү ой болуп атат. Ушундай китептерде ушундай чыкканына ошо министрликтин чиновниктеринин ичинде кызыктарлар барбы деп күдүү ой болуп атат. Күдүү ой болуп атат. Эмне үчүн баягы биз жазып да айттык. Кат түрүндө ооз экиде кайрылдык жыйналыштарда. Мурдагы секцияларды калыбына келтиргиле. Biz sizden akça sorup atkın yok mu zarplat sorubaydı. Bırak sapatına cevap verelim. Dep ayttık. Verin çıkıp koşmayın. Cevap vermeydi. İyi o. Ben oşandan ben oyuma getip odat. Ay şu ağa. Жанагы авторлор ар башка главаларды бөлүп алган болсо бири-бирине. Ичинен бир башчысы болуш керек да, ошо бир стилге келтирип, бир мындай эмеге калыпка түшүрө турган. Же жок бандай. Бар го, мен сурадым. Бул эми десем, мен эмне үчүн алардын тетигисин мен жазып беришим керек деп атпайбы? Ал баягы эгер ошол жооптуу киши өзү тандап алса, калган коллективди sen bunu жазасың, sen bu боюнча билесиң, sen bunu билесиң деп келип тандап алсаң да жооп берет эле. Ага мен байкашымча навяз этилген. Жанагы авторлор коллективи. Кыргызча айтканда таңууланган. Мына конкурстан булар өттү, сен ушулар менен жазасың деп. Анан тигил айтып атат, айтпай эле койдум. Мен эмне үчүн тетигилердин эмесин мен жазып беришим керек деп атат. Мүмкүн ошол башчы болсо, жамааттын башчысы болсо, көбүрөөк гонорары көбүрөөк болсо, балким жазайт эле. Андай барбы жокпу? Андай билбейм. Канча гонорар аласың деген канча айтканда жок. Мен канча кызыкканда жокмун. Бөлүшүп барат дегенде айтышты. Пропорциональный болсо керек, кимиси канча бетти жазды деген сыяктуу. Жана чуулганду 6-класстыкыбы? Эмне болуп чыгып кетти ошол китеп? Ал китеп деген биз бир кыргызча айтканда неофициальный жол менен рукописин алдык дагы жана Билим берүү академиясына жазып жибердик. Официальный сын пикирди жаздык. Китеп Өзүңөрдүн кафедрадан. 7-8 киши кол коюп, баарыбыз карап, анан китеп чыга элек болчу. Чыга элек болчу. Бул боюнча чыккан болбойт. Сапатсыз, туура эмес. Теңирден тетир жерлери бар деп ошону көрсөтүп баса көрсөтүп неметтик. Академия келип бизге кайра жооп жиберди. Силердин айткан немелериңер бар оңдолду дедик. Оңдолду деген текстин кайра берип жибериптир бизге. Аны окусак баягы эле бойдон. Оңдолбой. Оңдолбойт. Кичине баягы косметический деп коет. Кичине битиге оңдомуш болуп коюптур, ушу болуптур. Бул Билим берүү академиясы бизди укпаймын деп китеп чыгарып атат деп министрге жаздык. Министрден кайра жооп келди. Силердин айткандарыңардын баары эске алынды, оңдолду деп койду. Бирок оңдолбой туруп бурда ойдо чыгып кетти. Анан кокусунан чуу болду. Бул биз кыргыз тилинде жазылган текстке ошого сын жазганбыз. Анан чууну орус тилдүү мугалимдер башташты. Орус тилдүү мугалимдер келип баягы ошол бараги шаардык немелер атуу даже республиканын сыртындагылар башкалар көрүп калыпты да ошолор чуу кылып башташты келип туруп. Биздин ага бир мындай тиешебиз жок. Биз адегенде жазып бергенбиз. Министрликке да жаздык, тиги жаздык. Кача бар деп. Андан кийин чыккан китептин текстин көргөн да эмеспиз. Мына. Сиз айтып калдыңыз, неофициальный жол менен алдык деп. Ооба. Рукописин официальный жол менен эмне болбойт экен? Бербей койгон. Сурадысаңар бербей койду. Ооба. Сурасак беребиз деп койду, бербей койгон. Автордун өзү менен байланыштыңар беле? Автордун өзү менен да жолугуп сүйлөшүп, момундай көп темелер бар казу. Сынактан өттү, тиги деп кичи эмне тоотпой койгон. Мектептерде барып, мына сынактан өтүп келдик. Силер билет бекесиңер, биз да билебиз дегенсип келиптир. Мен кичине тамаша кылып кашыктап, ой, момундай сен илимий чоң жаңылыктарды ачып атасың, сага Нобель сыйлыгы келет деп кичине кашыктасам да ошону тетире кабыл алып атпайбы? Түшүнбөйбү? Түшүнбөй. Эми жаратылыштын туура түшүнгөн деңгээлден анча болбой атпайбы? Мүмкүн педагогикалык тажрыйбасы жогорудур. Педагог илиминин кандидаты. Бирок жанагы өзүнүн баягы физикалык эреф боюнча билим фундаменти деңгээли кичине
жетишсиз болуп атпайбы? Анан дагы айт катасын көрсөтсө ого өтөр кайра. Эми аны пенделик кылып атат да. Тетир алып атат. Көрө албай атасың тиги деген сыяктуу келип. Аны эми көрө албаган эмне мага? Китеп чыгып кеткенден жана чуу чыккандан кийин эмне силер байланыштыңарбы мындай бир? Ой, байланышып, бул даже 2 жолу теге жогорку кеңештин комиссия түзүшүп, жана Строкова деген депутат чыгып келип, бул китепти токтотуш керек. Шуну чыгарып аткан министрлик жоопко тартылсын деп, ошого чейин барып, Кудайбердиеванын өзүн чакырып келип, 2 жолу ушундай болду. Эми баары оңдойбуз, түзүтөбүз, эске алабыз деп коюп эле ошо неметти. Анан быйыл Кудай жалгап, былтыр жылдын аягына чейин окулуп кетиптир. Айтсак да болбойт. Чуу болгонуна карабай. Жазындабы күзүндө чыкты эле. Күзүндө эле чуу болгон. Ноябрь айында эле чуу болгон. Октябрь, ноябрда эле чуу болгон. Ана келди о жылдын аягына чейин эле болбой эле кармай эле ошону окутту. Жарым жыл баары бир эле окуткан экен ошол. Болбой эле окутту. Күчкө салып. Май айында даже жогорку кеңештин ошол комиссиясынын жыйынында биздин деканыбыз Токторова бул эми даже преступление деген чейин айтты. Диверсия. Десе Кудайбердиев чычалады. Чычалап. Эмне чынамды айтасыз, преступление деп. Анан эмне деп айтам деп. Даже ушуга чейин барды. Анан эми быйыл да ушундай чыгып атпайбы? Быйыл да чыгып атат. Эмне чыгып атат азыр? Жана мына айтып атпаймынбы, жана 8-класстыгы, дагы 7-класстыгы. Башка класс. Ооба. Ушул китептердин баарын мен муну карап көргүлөчү деп бизге бербей атпайбы мына? Рукопистерин. Мына мен 8-класстыгын жанагындай кылып алдым деп атайын. 7-класстыгын дагы бирөөлөр жазып, редакциялап чыгарып атат. 9-класстыкты неметип атат. Алардын кандай деңгээлде экен караган жокпуз. Көрбөй атабыз китептерди мындай. Рукописин келтирип. Мурда келип, ошол жанагы секция бар келсе, таратчу биз. Секция келип таратып, сын пикириңерди айткызып, анан чогулуп алып туруп, талкуулап, анан жыйынтыкка келчүбүз. Азыр жана билим берүү академиясында ошонун элеги аркылуу өтөбү? Ошонун элеги аркылуу өтөт. Ошол кыргызча айтканда ошо талкууга бизди катыштырбай атпайбы? Мынау китепти өздөрү талкуулап коебу башкача. Ооба. Мынау мындай китеп чыгып атат. Муну окуп бергиле деп рецензентти дайындап дегендей бар эки. Ушул боюнча китеп жазып жүргөн адамдар бар. Немелер бар. Карап көрүп пикирин. Эми ошол субъективдүү обязательно мындай ошибка сындап жазып атса, калыс көрөтүлөк го. Ай, бу жердеги сыныңыз туура эмес, бирдеме десе эле баягы силер консервативдүү көз караштасыңар, эскиче ойлойсуңар деген сыяктуу жана неме деп атат. Биз баягы жанагы иллюстрациясы көп болсун, жана балдарга жөнөкөйдөтүп берсин, ал жөнүндө эч кандай талашыбыз жок. Кеп жанагы фундаменталдык маалыматтарды ошону туура эмес берип аткандача. Ошо боюнча сын пикир айтып атабыз. Ал эмес грамматикалык каталар дагы болот. Эми ал грамматикалык каталарды оңдой койсок болот. Ал редактордун немеси. Ал баягы кейбен баягы мазмуну туура эмес жазылып калса, мазмунун кайра жазыш керек да. Грамматика, стилдик ичине жакшы эле редактор коюп койсо оңдоп берет го. Өзүм билемдик сыяктуу, ошол жылдын аягына чейин окулду дейт. Кийинки окуу жылы башталганда кандай болду? Билбейм. Кийинки окуу жылы келип анын ордуна келип бөлөк бир мурдагы бир чыккан бир китепти сунуштап атат дейт. Мен ушундай эле уктум, бирок бизди кыргызча айтканда биз мектепке мугалимдер даярдайбыз. Бирок ошондой тийиштүү кафедрабыз да бар. Анан ошол баягы мисалы Улуттук университеттин ГРФ факультети ушу ГРФ боюнча окуу китептердин сапатын кандай болуп атат, ошол боюнча талкууга катыштырбай эле өзүн билемдик кылып атышпайбы? Биз талашып атабыз, жазып атабыз. Бирок кыргызча айтканда биз аларга кандайдыр бир жагынан жолтоо болуп атабыз. Колдон келсе эле бизди жолткулар келбей атат. Билген адамдарга бербейт, берген адамдары билбейт. Автор болгондор. Ошол авторлор эле келип эле мен моментип жазып атам, кай жеринде катасы бар деп немесе деп. Ооба, өзүбүздүн окуучулар
Өзүбүз эле окутканбыз. Bir кезде. Мен де ошол жерине сага окутуп койгон турбайбы деп түшүндүрүп, азыр көп тургоңдоп жардамды берет элек, кеңешибизди берет элек. Өз кеңешимди берейин деп сунуштадым жанагы авторго да Жунушалиевге. Өзүнө. Өзүнө алып келейин, сен мен өзүм кызым менен окутчумун. Сиздин студент беле? Ооба, мен жардам берейин дедим. Унчукпайт. Тескери көздүн үстү менен карап мени келип Жолтоо болот. жолтоо болот дегендей. Эми кыскартып айтканда бул билим берүү системасын олуттуу реформалаш керек. Мунун үчүн эң биринчи фундаментти мектептен башташ керек. Мектепте баштап анан жанагындай жыл сайын болбосо дагы ушул жагын эске алып, экзамен дегендиги балдарга экзамен бергенди кичинесинен үйрөткөн жакшы болот. Жоопкерчиликтүү бол. Сезим, жоопкерчилик сезимин. Мектептен баштап келип, жоопкерчиликке жалкоолукка үйрөтүп атпайбызбы? Окусам да өтөм, окубасам да өтөм. Окубасам да алам аттестат, окусам да алам болуп атпайбы? Анда эмне кыйналам? Мына балдарда ошондой психология болот. Өзүңүз билесиз го, баягы жаман нерсе тез жугат дегендей неме бар. Балдарды жанагы жоопкерчиликке үйрөткөндө ошол баланы башынан дейт кыргызда келтирип. Анан ошону башташ керек да. Ал эми өзүм вуз иштегенден жанаганча вуздардын санынын аябай көп болгону аябай мен каршымын. Эмне үчүн мамлекеттик 35 вуз болуш керек? Баягы дагы бир кыргыз макалын айтып коеюн. Ары куйга шаам үйүздүн керек эмне дейт. Жана мен таластык туугандарым кечирип койсун келтирип. Обязательно Таласта университет болуш керекпи? Аны бүткөн балдарыңар кандай деңгээлде билимдүү болот? Кагазы болот. Салып коюп, сандыкка салып коюп, базарда иштеп жүрө берет. Анда ушул байкуш ушул алтындай жаш 4-5 жыл бекерге өтүп кетип атпайбы? Тийиштүү өзүм бир жөнөмүнө ылайык жакшы бир аттестатка ээ болуп калгандын ордуна 4 жыл 5 жыл мен университетте окуйм болуп кетип атат. Мына ушинтип абдан бир олуттуу бир көйгөй болуп атат. Бузулуп атат. Бизде убакыт 2-3 элемент калыптыр. Эң негизги нерсе эмне кылыш керек жана экзамен анан жоопкерчилик деген. Мектептен ошо байда бузулаш керек. Бул баягы кыржаканда мугалимге келип сен экини көп койдуң демес. Ал кандай сабак берип атат? Өз ара контроль деп коет. Экинчи бир мектепте мыкты иштеген мугалимдер болот, ошолор адистик боюнча тигил мектепти барып көрүп келип, бөлөк райондордон чакырып дейт. Бул уюштурса боло турган нерсе. Ошентип мугалимдин билим берүү деңгээлин ошол жактан текшериш керек. Анан баягы коюп койгон баасы боюнча, көрсөткүчү боюнча баары 4-5ти коюп койсо, бул мугалим мыкты окутат экен деп туура эмес болуп атпайбы? Ошо мектептен башташ керек. Китептерди туура чыгаруу системасын оңдош керек. Анан жанагындай саны бар сапат жок вуздарды кыскартыш керек. Бир жерге жыйынтыктап топтош керек. Академия деген небиз бар, аябаган көп сандаган мыкты окумуштууларыбыз бар. Ошолор келип сабак берсин. Аларды тартыш керек. Чакырып тартыш керек. Жарытып төлөбөйт экен. Анан келбей атышат. Эмне үчүн келбейт? 75 эле тыйын берет экен. 70 сом. Бир лекциягабы? Эми саатына. Ал дегенен баягы мен илгери жаш кезимде бир ошол почасовой деп коет. Бир 2 ай иштеп калдым эле. Орун жок болуп атканда. Ошондо келип лекцияга 10 сом алсың. Ал доллар 70 тий турчу. Практикалык сабагыңа 6 сом алсың. Бул бир топ акча. Азыркы биздин улуттук университет төлөп аткандан 15 эсе жогору болуп атпайбы? Убактыбыз бүтүп калыптыр. Билим берүү тармагын чындап эле оңдош керек. Анан билген адамдардан жок дегенде сурап коюш керек да. Болбосо баардыгыбыз дипломдуу, бирок билимсиздердин өлкөсү болобуз ал. Рахмат сизге. Ушул жагын эске алса жакшы болот эле. Бизде конокто Улуттук университеттин доценти, география факультетинде сабак берген Темир Кулматов болду. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.